Мурдагы депутат Жаныбек Бакчиевге маңгизат каражаттарын психотроптук заттарды сатып өткөрүү боюнча айып тагылып камакка алынды. Дүйнөлүк банк камбарата бир ГЭСине 5 миллион бөлөт. Каражат ГЭСтин техникалык, экономикалык негиздемесин жаңыртып, техникалык жардам көрсөтүүгө жумшалары айтылды. Оштун мэри Бексултан Жетигеновго депутаттар ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Мэр буга депутаттардын тамакка чакырбайт, чет элдик сапарларга чыгарбайт деп тарынгандары негиз болушу мүмкүн дейт. Сум Айчурок соода борбору эл аралык издөө жарыяланган Анвар Габазовго таандык экенин атайын кызмат жарыялады. Буга чейин УКМК Габазов Кримтөөлү камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн жана уюшкан кылмыштуу топторду каржылап келген деген айып таккан. Айчурок соода борборунун 2 ээси бар. Алардын бири Габазовдун апасы, экинчиси аффилирленген Болушбек Абдыжапаров экени айтылат маалыматта. Кыргызстанда 45 кабаттуу Манас Тауэр 45 комплексине мезгил кутусу салынды. Имараттын курулушу 2,5–3 жыл ичинде бүтүп, эң үстүнө тик учак коно турган жана панорама аянтчасы курулаарын президент Садыр Жапаров айтты. Кулак мурдун мыкачылык менен кескен Аселдин мурдагы